Быйыл адам укуктары боюнча жалпы декларациянын кабыл алынгандыгына 75 жыл толот. Кыргызстанда бул окуя 10 декабрда мамлекеттик деңгээлде белгиленет. 10 ноябрдан 10 декабрга чейин Кыргызстанда адам укуктары боюнча жалпы декларация кабыл алынган күндүн 75 жылдыгына арналган 1 айлык жарыяланды. Адам укуктары боюнча жалпы декларация Бириккен Улуттар уюмуна мүчө болгон бардык мамлекеттерге сунушталган документ. Ал 1948 жылы 10 декабрда Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 3-жыйынында кабыл алынган. Адам укуктары боюнча жалпы декларациянын 1-беренесинде бардык адамдар эркин жана тең укуктар жана нарк касиет менен жарык дүйнөгө келери айтылат. Алар аң сезимдүү жана абийирдүү жана бири-бирине боордош мамиледе болууга тийиш. Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунун мүчөсү катары адам укуктары боюнча жалпы декларациянын бардык нормаларын аткарууга милдеттенме алган. Жогорку баалуулуктар Кыргызстандын конституциясына ылайык адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана алар ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Алар абсолюттук, ажыратылгыс жана кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголгон деп таанылат. Адам укуктары жана эркиндиктери Кыргыз Республикасынын жогорку баалуулуктарына кирет. Алар түздөн-түз колдонулат. Бардык мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын ишинин мааниси менен мазмунун аныктайт. Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы. Кыргыз Республикасынын аймагында адамдын жана жарандын конституциялык укуктарын жана эркиндиктеринин жана анын юрисдикциясынын чектеринде сакталышына парламенттик контролдо Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы туруктуу негизде жүзөгө ашырат. Акыйкатчы өз ишинде Кыргыз Республикасынын конституциясынын ушул жана башка мыйзамдарын, ошондой эле мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдерди жетекчиликке алат.